Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Кахоттун катталуу жолун көрсөтүп берейин. Азыр менде жазылган үчүн менде логин бар үчүн адеп өзүмдүн логиниме кирип кетип жатат. Чыгарайын десем, логинге удалить деп жатат. Ошондуктан даярдалган атайын слайд-шоу бар болчу, презентация. Ошондон эле көрсөтүп берейин. Так. Буну компьютердегисин баштайлы. Азыр бул жерде телефондогу варианттын көрсөтүлгөн жер. Бизде тестке 2 суроо пайда болду деп. Браузерден кирүү жолу. Браузерден кирүү жолу. Айткандай эле ушу эки түрдө кирет. Жана киргенден кийин логин деген кнопканы басуу менен катталууну баштайбыз. Болсо school жерде кнопканы басабыз, бекер деген. Мектеп үчүн бекер иштете аласың, бесплатный. Для школы бесплатный деп турат. Премиум версиясы биз үчүн эмес. Мен буну тамаша иретинде көрсөткөн болчумун. Биз үчүн деле болот. Эгер мектебибиз же өзүбүздү колдой алсак, премиум версиясында иштесек болот. Премиум версиясында өтө көп кандай десем, возможностьтор өтө көп да. Көптөгөн нерселерди аткарсак болот. Так, кирүү үчүн через Google, через Microsoft катталган болсоңуз Microsoft аркылуу авторизацияны басабыз и киресиз. Зарегистрацияга басуу менен киресиз. Бул жерде меники жазылып турат. Так, Google аркылуу киргенде, почта аркылуу киргенде, поштанын выбери аккаунт дейт. Бул жерден убрать этип туруп, кийинки кадамга өтөбүз. Пропустить сейчас дейбиз, реклама көрсөтөт тайм. Премиумга кир деп. Бул уже менин кахотум. Ал жерден телефон менен компьютерден айырмасы жок. Азыр катталганды көрсөтөлү. Бул жерде жана чыккандан кийин катталуунун жолу. Мектептин атын жазабыз. Нол жерге. Кийинки кнопканы басканда нол список чыгат. Списоктон школа дегенди басып киргизебиз. Кечиресиздер. Бул жерге атты кош, ушул жерге жазган атты кийинки кирип аткандарда ушул pick a username деп колдоносуздар. Ушул жазылган атты, андан кийин парольду жазып киресиздер. Школа, Мики информатик ат жазылды. И join дальше дейбиз. Птичкаларды коебуз, но акыркы птичканын кереги жок. Бул макулдуктун птичкалары. Акыркыны бассаңыздар, болгон рекламалардын баарын сизге жөнөтө берет тынбай. Катталуу башталды. Шундай болуп ачылат. Эми тесттин өзүн түзөйлү. Мына меники толтурулганы Мики Нармат атым. Ушу атты жазып кирем. Орусча имясы пользователь ошо жазылат. Имяңызды өзүңүз эле, адрес электронный поштаңыз деле, организацияны жазып койсоңуз, кийин башка бирөө кире турган болсо, ошол атта жазып кирсе 2-3 адам деп кошо берет. Ошол жагы жакшы. Мугалим, школа, тилди кыргызча жок болгонуна байланыштуу орусчаны тандаганбыз. Бул жерде мисалы кыргызча жок, кызыгы өзбекче бар. Маалыматтарга мен кыргызмын деп койгом. Сохранить изменения.
Мону бассак өчүп кетет. Ада аккаунт өчүп кетет. Ошондуктан мен де аркага чыга жатам. Түзүү боюнча, тест түзүү боюнча. Тест түзүү берде эч кандай кыйнабайт. Кааласаңыздар мына жактан көчүрүп алсаңыздар болот, кааласаңыздар жөн эле жазсаңыздар болот. Создать новый, create деген жазуу англисче. Англисче болуп кыйнап жатат дегендер болдот. Мына көк кнопканы бассак жаңы суроо түзгөнгө кирет. Мына new Kahoot. Create new Kahoot. Жаңы Kahoot түздү атат. Создать басабыз. Биринчи названиясын жазабыз. Бул суроонун сырткы көрүнүшү. Так. Бар. Ар түрдүү суроолор дейли. Убактысын коебуз. Интересный названиясы бул жакта. Суроого түз эле кириппиз. Так. Алты минут. Дагы 3 минут убактыбыз бар экен жазууга. Описаниясына. Описаниясы жөнүндө. Ирландка деп коебуз. Бул жерге главный сүрөтүн коесуздар. Ошол жерден аласыздар. Вебсайт интернеттен. Сүрөт коюп койсок болот. Сүрөттү кырсак дагы болот. Бул да калган бардыгы эле. Только ты десек өзүңүзгө гана болуп калат. Тест. Всеге калтырабыз. Бул жерге ссылканы өзүңүз койсоңуздар болот, болсо өзү табат. Видео жазганда ссылканы ушул жака коесуздар. Азыр видео сурооду ham көрсөтөт өтөм биротоло. Выполнено. Сырты болду. Ар түрдүү суроолор деген тема болду. Эми суроонун ичи. Так. Ким бул? Дейли. Эми shift басылбай калып жатат. Так. Ким бул? Сүрөт коебуз. Загрузить изображение. Жумуш столго 1-2 сүрөт коюп койгом. Сүрөттүн үстүндөгү ашча сөздөрдү алып таштайбыз. Өзүн калтырып. Болду. Эми жооптор. Туура жооптун алып белгилеп коесуз. Туура жооп деп. Добавить вопросту бастырып кийинки суроого өтөбүз. 20 секунд ойдон калды. Бизге 2 суроонун түрү ачык. Эми экинчи сурооду коелу. Видео суроо кылайлы. Эмне жөнүндө деп.
эмне жөнүндө деген суроо жаздык. Менде Bakugan токтоп калган экен, байкалыптын. Bakugan программасы дагы бул абдан сонун программа, жазуучуна даны берем, аз жазып жатат. Болгону эгер катталбасаңыз 10 мүнөттө токтотуп коет. Ушу суроодо токтолгон экен, эми кандай кылып кошконду көрсөтүп коеюн. Bakuganга жазылбай калыптыр. Бул жерден азыр пока удалить этейин. Удалить. Ссылка на YouTube деп көрсөтөбүз. Найти на YouTube. Бул жерден YouTube'да жазасыздар. Табасыздар, YouTube'га киресиздер дагы. Кадимкидей YouTube'га кирет. Видеону каналыңызда өздүнүн каналыңызга жазылган видео болсо, ошонун ссылкасын алып кире бересиздер. Мисалы мен өзүм каналыма кирейин. Өзүм каналым, видеолору. Бул жерде эң кыска видео менде могу Skype болуп турат. Skype'ты ачабыз. Кыласың. Оңойлола турган жагы мына копировать. Кайта чыгабыз. Бул жерге киребиз, ссылканы коебуз. Ставить. Сразу видеону көрсөтөт. Убакытты берип кыскарткандын кереги жок. Бул видео аз эле өзү. Окуучулар толук көргүзү келсе толук көрөт. Толук көргүзү келбесе, сразу эле жоопту басышып коет. Видео текшерип көрсөңүздөр болот. Убакытты коебуз. Канча экен? Видео жоопту жазабыз, Skype'да. Кийинки сурооду кошуп добавить суроо дегенди басып беребиз. Эми кыз жигит жөнүндө суроо болду. Андан кийин жооп, эки түрлүү жоопту, туура жана туура эмес деген. Сармерден деген бул кыз жигиттин ойнубу деген суроо болду. Сармерден кыз жигиттин ойнубу. Туура де. Жооп туура. Кийинки добавить вопрос бассак, чыгат. Булар премиум класстагы суроолорду кошсоңуздар кошо турган нерселер, голосование, горка, ар түрдүү головоломка вопростор бар. Эми бизде бекер түрүндө викторина менен эле правда и ложь варианты бар. Кийинки суроону коелу. Кызгалдак. Кызгалдак эмес деген айландырма суроо коелу. Суроо сүрөттү коюп туруп. Анткени бул кызгалдак эмес, бул билесиздер кайсы бул экенин. Ооба деген жоопту коебуз и дагы кете беребиз. Жооптор токтоткуңуз келсе, ушул жерден токтотуп туруп, выполнено дегенди басуу менен сохранить этесиздер. Проверьте как ход дейт. Текшерип көрсөк болот. Сурооду оюнда. Өзү үчүн телефонду сразу чыгарып койду. Компьютер. Өзүм үчүн дегенде ушу варианты чыгат да. Башталды. Ар түрдүү суроолор. Бул текшерип көрүү болуп жатат азыр. Ким бул? Туура жооп аралаштырып берип жатат бизге азыр. Эмне жөнүндө? Skype. Жалаң видео, сонун видеолор жасап туруп тест кылсаңыз абдан кызыктуу болот. Туура эмес болуп калды. Кызгалдык эмес.
көрсөңүздөр жыйынтык чыгат. Текшерине койдук. Чыгабыз. Выполнено. Тест бүттү. Ушинтип тест тастап алабыз. Ойноткон кийинки түрүндө бул жерде жагы бир жакшы нерсе бар. Бул жерде азыр жалаң менин жаналарым турат. Домго, хоумго киребиз дагы. Өзүңүздүн эле тестиңизди ойното бербестен интернеттен башка көптөгөн тесттерди издеп ойнотсоңуз болот. Открой для себя Калкулат дейт. Калкулатту өзүң үчүн ач деп турат. Бул жерден эми кайсы предметти издейли? Эң оор предметтерден карап көрөлү. Математика, информатика дейт. Жок, менин оюмча литература кыйын да сабактар дейм го. Толук жазбасаңыз деле издейт. Кечиресиздер, издейт. Сөзсүз түрдө толук жазууну аракет кылыш керек. Суроолорду литература боюнча суроолор чыкты. Ушул жерден тазынап деле кийинкилерде ойното берсеңиздер болот. Играть вызов. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Катталууну жана башкалар менен бөлүшүүнү унутпайбыз.